Кара Суу районуна караштуу Сарай айыл өкмөтүнүн тургуну Аматбек Шакиров 2014-жылы президенттин буйругу менен ажыратылган жер тилкеге ушул күнгө чейин ээ боло албай келет. Айтымында Алмазбек Атамбаев өлкө башчы болуп турган кезде майыптыгы бар 2 уулуна жер ажыратуу тууралуу катын канаттандырып, жер адиси Жамалидин Караев жер тилкесин көргөзүп берген. Бирок андан кийин аталган кызматка келген Самат Мамиев чекти башка адамдарга берип койгон дейт. Инвалид балдарым 2 өттөн инвалид 2-нчи группа. Ошолорго алгам. Ошо боюнча алдырып койдум аны. Мамиев Самат деген алып койгон. Алып ошо башка бирөөгө берип берген да. Эми оны ошо бербей деп да күтүп отурам да. Ошон үчүн азыр мен эми да ошо президентке кайрылгым келип турат. Ошо 2 баланын жерин өз убагында чечип берсеңиздер. Сарай айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Кошбак Абдрахманов аксакалга турак-жай салууга көрсөтүлгөн жер трансформация болгон эместигин билдирет. Мындан улам ал жайга курулуш иштерин баштоого уруксат берилген эмес. Шакировдун үй бүлөсү социалдык жактан жардамга муктаждардын катарын толуктарын, чек маселесин тез арада чечип берүүгө аракет кылаарын убадалайт. Ал жерден трансформация болгон жер эмесинен перспективдеги жерди эле көрсөтүп койгон да. Ошол боюнча эле турат. А мен мына 2020-жылы Мамиев Самат барып башка бирөөгө сатып берди деген маалымат менде жок экен. Азыр уктум. Бирок аксакалга көрсөткөн жер азыр фундаментта куюлуп элек турат, жөнүнө турат. Ошо айдоо боюнча эле турат. Баягы мыйзамсыз курулуштардын арасында болгон болчу ошол жерге ушул өтө муктаждарга биринчи очереден беребиз. Мен эркин айылында эле өзү бир 7-8 үй бүлө бар. Мен ушул 9 жылдан бери иштейм. Ушул өтө муктаждарчы. Баягы үй бүлөсүндө керек. Алган маселеси мына мыйзамсыз курулуштар менен бүтүп келсе документ ошондо чечип беребиз агайдык. Ушул тапта Сарай айыл өкмөтүндө 3000ден ашык адам жер алуу үчүн кезегин күтүүдө. Жер маселесин чечип берүүсүн талап кылып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө күн алыс тургундар чогулат. Азыркы тапта миңдеген адамдардын колунда токтому болгон менен аларга жер ажыртылбай жатканы бул наразычылыктарга себеп болууда. Bu eli hiç kanaka çek oynayın. Bilmezsen söyleme. Benim koşunam 3 de balası. Yok. 40 hektar yerde yer planı var. Transformasyası boyundaki kontuktan 15 yıldan beri hepsini çek alınektiz. Atağızdan beri algan emesiz mına. Alıp özümüzdün pulumuz kalır. Bizde Saray айыл өкмөтү боюнча жер маселеси абдан курч болуп турат. Мына 2009-жылдан бери жер берилбейт. Кезекте тургандардын саны 3000ден ашкан. Ал жерде жерге муктаж адамдар көп. Бир үйдө 2ден 3төн келиндери барлар бар. Но ушул маселени чечүү үчүн биз азыр жергиликтүү кеңештин депутаттары менен да сүйлөштүк. Бизде Пресовая айылыбыз бар. Ал жерде кайракы жер бар. Кайракы жерден трансформация документтерин даярдап жатабыз. Биздин өзүбүздүн Киров, Эркин айылдарында кайракы жер жок. Бүт эле суугат жерлер. Белгилей кетсек, Сарай айыл өкмөтү болгондон бери 353 гектар жерге жалпы трансформация келген. Бүгүнкү күндө факты менен алганда 200 гектар жерге токтом чыгып, турак-жайлар түшүп кеткени маалымдалат. Ал эми өлкө башчынын тапшырмасынын жыйынтыгында бул аймакта 58 гектар жерге мыйзамсыз басып алуу менен курулуш иштери жүргөнү аныкталган. Айыл өкмөт берген. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.